кыргыз эли мага 100 сомдон чогултуп берип койгулачы деген сыяктуу видеолорго эч качан ишенбегиле. Пай, себеби бул жасалма интеллект. Урматтуу туугандар, мындай шылуундар аябай көбөйдү. Искусственный интеллект иштетип, любой эле адамдын жүзүн алмаштырып, ошонун кейпинде видеодон сүйлөп берет. Айрыкча мошенниктер кыргызча саганда болуп калат. Шылуундар десек дагы толук бербей калат. Кыргызча саганда болуп калат. Арабчасы харомийлер деп коет. Арам жегиштер. Булар көп адамдардын акчасын шылышты. Ошондуктан сиздин эң жакын адамыңыз, балаңыз, мен аварияга учурап калдым, срочно акча салгыла, мындай болуп атат, эмнеге ишенбейсиң деп аткан болсо дагы абайлаңыздар. Болушунча видео менен чыгып, өзүңүздөрдүн сырдуу сөздөр менен аныктап алыңыздар. Антпесеңиздер көпчүлүк азыр М-банк иштетет, сиздердин М-банк камчыгыңыздагы акчаңыздарды алып койбосун, жана башка бир коркунучтарга салбасын. Пайгамбарыбыз айткан, бир коомго налог чогултушун, зекет чогултушун жибергенде туура эмес кабар келген, ошондо ушул аят келген. Кул ин жаал фасикун би набаин фатабайяну. Айткын, эгерде бирөө туура эмес кабар алып келсе, аны сөзсүз түрдө тактап, аягына чейин чыгып койгула. Тактап билмейинче чечим чыгарбагыла деген аят. Ошондуктан ушундай бир кабарлар келгенде азыркы заманыбыз ушундай оор болуп калды. Сиздин өзүңүздүн сүрөтүңүздө башка бирөө сүйлөп коюшу мүмкүн. Тактап билмейинче алданбаңыздар. Сак болуңуздар, урматтуу туугандар.